Министр генерал-лейтенант Тажикеев Бойбек Эргешевичтин тапшырмасынын негизинде ар жуманын ишемби күндөрү республиканын бардык аймактарында атайын тактикалык машыгуу өткөрүү боюнча тапшырма түшкөн. Машыгуунун негизги максаттарынын бири болуп, өрт чыккандан баштап өрттү толук өчүрүүгө чейин өрт өчүрүүчүнүн аткарган иш аракеттери, ошондой эле ээлеген позициясы, чалгындоо иштери, өрттү өчүрүү тактикаларын үйрөтүү болуп эсептелет. Жума сайын өткөрүлүп жаткан машыгуунун жыйынтыгында биздин өрт өчүрүүчүлөрдүн тажрыйбасы жогорулап, ар кандай өрттөрдү өз кезегинде, өз убагында ыкчам өчүрүүгө багытталган. Бүгүнкү машыгуу боюнча биз негизги максатыбызга жеттик деп ойлойм. Себеби биздин техникалар туура жана так иштеди. Андан сырткары биз учебный точканы бийик кабаттын 75 метрине тактап койгонбуз, белгилегенбиз. Ошол жерге биз 15 атмосфера менен сууну жеткирип, пайда болгон өрттү өчүрдүк. Бүгүнкү машыгууга жалпысынан Өзгөчө кырдаалар министрлигинен 70 өздүк курам тартылды. Ошондой эле 5 автоцистерна, 2 автолестница, андан сырткары штабдык машина тартылды. Электр тармагынан 1 бригада, милиция кызматкерлеринен 1 бригада, ошондой эле медицина кызматынан 1 скорый тартылды.